Ал убакта аябай ачка болчук да биз. Балдак менен басам эч ким жумушка албайт. Же телефонго жооп берип отурушум керек, же гүл жасап отурушум керек. Мага деле канча адамдар жардам берип атат. Эгер ошол адамдарга кандайдыр бир кубаныч тартуулган болсо, мен ага ыраазы элемин. 300 000 сомдон ашык баада гүлдөр кетти. Апам өлгөн болсо деле биздин жүрөгүбүздө жашай берет. Ал да атам тирүү болгон болсо деле ал бизге уже давно эле өлүп калган. Тагдырдын бизге берген сыноолору көп болот эмеспи? Мына ошол сыноолорго сынбай, кыйынчылыктарга туруштук берип, келечекке болгон жакшы үмүттөр менен жашап кетүү ар бирибиздин колубуздан келе бербейт. Бүгүнкү биздин каарманыбыз өзгөчө кооз гүлдөрдү жасап, бизнес баштап, келечекке ишенимдүү кадамдарды таштай баштаган Саламат Бактыбек кызы болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Коомчулук менен канча жылдан бери алектенесиз? Эмнеге гүлдү тандадыңыз? Же өзүңүз гүлдөргө жакынсызбы? Буюрсам, 3-чү жылга кетип баратат. Ушул гүлдөр менен алектенип баштаганымда. Анан чынын айтсам, кичине эле жакшы көрсөң эле болду экен, жумушта кете берет экенсиң. Канча жолу, канча адам урушуп өзүмдүн соолум туура келбей турса деле, карап туруп эле кайра эле ушул жактан тынчтык таап эле келип кара эле. Отура алып ушинтип гүл жасай берем да. Мындай көп нерселерди ойлонгонго убакыт болот. Өзүң менен өзүң болосуң. Ошонун үчүн да болсо керек. Анын эң башкысы бул гүлдөрдү жасап калган себеби мен өзүм апам өзүм 15 жашында каза болгон да. Анан 15 жашка чейин деле мен апама гүл деле терип берген эмесмин да. Жерден делечи. Анан апам Бишкек шаарында иштеди, Москвада иштеди, Россияда. Анан мен 8 жашыма чейин жанына жүрдү да. 8 жашыман кийин кеткен. Ошо менен 7 жыл иштеп жүрүп, анан Москвадан кайтыш болуп, ошол жактан сөөгүн алып келишкен да. Кечээ туулган күнү болду эле. Гүлдөрдү бир эже бар болчу, тааныш, Азиза деген эже, Нарындык. Кадайсың? Көптөн бери чалышпай деле кеттик. Мен жумушка алаксып кетип, көп досторум убактым тийбей калды. Көптөр таарынышып жүрүшөт. Ошол эже жасап монтип, жантип WhatsApp'тан, Instagram'дан коюп калганын көрүп калдым. Мен да ушинтип апама гүл бергемде деп, анан ошондо деле ой кетти да, мындайчы ушул гүлдөн Азиза эжеден сатып алып, анан айылга апарып папамдын башына коюп келсем дегенчи. Анан кийин барып жумуш жок, акча жок, усагач, протезим сынып калган, балдак менен басам эч ким жумушка албайт. Барсаң бизге чалабыз деп коюшат, мен алар деле түшүнсө болот. Алардын деле өздөрүнүн, кандай айтсам, стандарты бар жумушчуларынчы. Балдак менен кантип деген. Көп жерлерге барып жумуш сурадым. Көп жерлерден макул чалып коебуз деди. Алар деле туура түшүнүп, анан карап көрүп туруп өзүм эле мындай өзүмө эле жумуш жараткым келди да. Үйдөн чыкпай болсо делечи. Акырында балдак менен басып жүрүп, мындай өзүмө да жакпай калганда, көчөгө көп чыга бергенчи. Үйдөн эле отуруп жасап турган бир жумуш тапсам деп ушинтип ойлонуп отуруп, анан немеде атайын Бишкекте мектеп бар, атайын ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн социалдык ассоциация. Ошол жактан 8 күн окутушкан бизди, атайын неме жазыш үчүн, бизнес проект жазыш үчүн, кантип рассчитывать этиш үчүн, кандай жумуш ошол бизнести кантип алып кетиш үчүн подходдорду көрсөтүн, ошол баардык жолдорун өчкөн. 60-тан ашык фондду жазгам, ошону 40 немесине баргам. 40 фондко баргам, өзүм утуп басып. Анан ошол 40 фонддун ичинен 2 фонд жардам берген. Өтө чоң жардам беришкен. Ошондо чынын айтсам, бир ой кеткен мендечи, деп проектти жазып көргөздүм да. Мост ушинтип эле проекттер жазып
кылып эле алып барып туруп эле ушинтип эле мен ушундай ачкандам жардам бергиле деп эле ошентип эле кечке проект жазып эле алып барып эле акчаларын алып жүрбөсөм болсом деген эле ой кеткен бир жагданчы чын жашырбайман. Ал убакта аябай ачка болчук да бизчи курсагыбыз тойбой, квартплатабыз төлөнбөй ушинтип жашачубуз. Анан ошол Сорос KG фонд бар Кыргызстан боюнча. Ошол фонддон Александр деген киши, кыргыз эмес, улуту башка. Ошол ишке барып рахмат эч эле болду дебей элек. 11 февраль 2019 жыл. 11.340 сом деген. Эсимде, ушул күнгө чейин эсимде. Акчаны берип атканда, мондай айтканда. Эми биздин өзүбүздүн фонддун эмеси менен, тартиби менен сага биз фонддун акчасынан бере алган жокпуз. Себеби сеники бир жагынан социалдуу проект экен, бир жагынан коммерческий проект болуп калат экен. Ошон үчүн дагы биз өзүбүздүн фонддун негизинде жардам бере алган жокпуз, бирок өзүбүз бул жактан иштеген жумушчулар эле чөнтөгүбүздү чыгарып сага берип атабыз. Бул акча сеники, сен өзүң билесиң бул акчаны кантип коротушту. Бирок бир күнү келгенде биз сен менен мындай убагында биз дагы сага жардам көрсөтүп тийгизгенибизге ыраазы боло турган күн келсин деп ошентип сүйлөгөн да. Анан ушундай гүлдөрдү жасоого канча убакыт кетет? Мисалы, мындай гүлдөрдү жасоого, бул фиолетовый апа деп жазылып турган гүлдү канча убакытта жасайсыз? Эң биринчи жасаганда ушундай гүлдү 19 саатта бүткөм. 19 саатта. Ооба, эң биринчи жасаганда түшүнчү эмесмин да, кантип жасалат экенинчи. Азыр 35 мүнөт атат. 35 мүнөттө ушунда бүтүп коебуз. Сонун экен. Анан өзүмө ылайыктуу кылып туруп жакшы методдорун таап алдым. Коробкасын да өзүм жасайм, сатып албайм. Ошол коробкасы менен общий могул жака гүлдөр жасалып, бул жака жармаштырып бүтүшүп 35 мүнөт. Неме мурда жылдары карантин убагында аябай убакыт кенен болбойдубу? Анан ошол убакытта мындай өзүм рекорд коюп, эми кичине болсо деле алдыга жылайын дедим да. Жөнүнө эле жото бербейчи. Бирок мурда жылы үйдүн ичине аябай толуп тургам, сүрөттөрүмдү көргөзөм. Эме кылып көрдүм, өзүмөчү финиш кылып көрдүм. Коробкаларын өзүнчө бир күн жасагам. Саатын белгилеп туруп, анан кийин ошол канча коробка жасаган болсом ошол убакытка чачкам бардыгын. Анан дагы бир күн отуруп туруп мындай гүлдөрүн жасап алдым. Анан 3-күнү отуруп туруп, монтип коробкага жазып, анан жармаштырдым. Анан бардыгын убактысын санап туруп бөлдүм. Канча коробкага жасалган, канча коробкага бөлүндү. Ошолордун баарын эсептегенде 35 мүнөттөн келип чыккан да. 3 күндүк жумуш, биринчи коробка, экинчи гүлдөрүн жасап, анан 3-күнү жайгаштырган. Общий биригип туруп, ошондо 20 коробканы жасагам. 3 күндө. 3 күн прям 20 коробка подряд жасап цикл. Анан байкасам эле көп ушу гүлдөрүңүздө жаным апам, бешим апам деп жазылып турган экен. Анан ушул идея кайдан келип чыкты эле же башында өздөрү клиенттер сураганда эле ошентип жазып берди, анан ошондон улантып кеткенсизби? Чын айтсам, мындай идеяны эч ким деле менден суранган жок. Мен болгону 2019-жылы бир гана мындай тоголок гүлдөрүн жасачумун. Себеби башым ушуга эле жетчү. Анан немеде карантинде айтып атам го, көп убакыт болду, мындай жүрөкчө коробкалар карантин убагында гана чыкты. Бир гана бир этаждуу эмес, мен азыр 3 этаждуу, 4 этаждуу жүрөкчө коробкада бар. 4 этаждуу гүлдөр да бар, аларды атайын жандай юбилейлерге, мисалы, жылдыктар же миң бир роза бергиси келген адамдар үчүн дагы атайын эми бир гана ассортимент менен кеткенге туура келген жок да. Себеби эми ушунчалык элдин көзүнө таанылып, неме болуп калгандан кийин мен бардык жактан өскүм келди. Анан чын айтсам, 3 этаждуу, 4 этаждуу гүлдөрдөн чындыгын ача албайт. Убакыт кетет, 3 күндөп, 4 күндөп убакыт кетет, бирок мындай акча түшпөгөн менен, бирок мындай алып барганда апалардын мындай удивлениясын көргөн, ошол жетиштүү да. Анан дагы мындай башка гүл жасаган кыздарга караганда типа ал мен өзүм фантазиям болгон үчүн пока хит болуп атпайбы? Анан ушул гүлдөрдү жасоодон кандай ырахат аласыз?
эмне ышыктандырат сизди дагы жасаганга? Мисалы бир күн жасасам, 2 күн жасасам жакшы, мен ара жасагым келип жасай берем. Бизде азыр эми аудитория аябай чоң болгон үчүн анын үстүнө биз бир гана Бишкек шаарында эмеспиз. Кыргызстан боюнча 7 областка баары жакка каттайбыз. Анан мен чындыгын айтканда азыр акыркы учурларда телефонго жооп бергенден ашыкча убакыт таба албайм да. Же телефонго жооп берип отурушум керек, же гүл жасап отурушум керек. Гүл жасап отурган болсом телефонго алып калат. Бир эже ушундай бир жакшы адам бар. Ушул адамга да барып жолугуп көрөсүңбү, балким жардам деп ошентип макул дедим. Атын айтты, фамилиясын айтты, мен билбейм ал адамды. Чалдым, номерин берди. Чалсам, алып сизге жолугайын дедим эле, ушундай маселелерим бар эле десем. Макул, биринчи күн келгиле, саат 10го деп өчүп койду. Каяка барам мен? Түшүнбөйм да менчи. Тиги эжеге чалсам, ал эже да кенебестен беймурал тиги адрести берип койду. Борсом чоң здание жана национальный неме бар го, филармониянын астында. Мен өтүп баратканда көрчүмүн, бирок мындай ичинде адамдар бар, иштей турган мекеме экенин билчүмөсүң да. Мынтип карап турган жоо чоң эже экен. Турсам эле охрана чыкты, анан ушундай кишиге жолугушум керек эле деп ошентсем. Мен атын, фамилиясын эле айттым. Иштеген кызматын эле билчү эмесмин да. Кирип барсам ушундай угуп, мындай тыңдап койгон эле мага чынын айтайын. Аябай чоң мотивация болуп кетти ана жердечи. Себеби мен өзүм көчөдө жашап жүргөн мындай 2 жумадан ашып калган ошол убакытта. Анан уже мындай ой деле калган эмес да мендечи. Мен кайра барып квартирага жашашым керек, мурда иш улантышым керек деген мындай бул жакта каалоо жоголуп кеткен да. Себеби мындай жөнөкөй адамдар деле, жөнөкөй эле катардагы адамдар деле менде болуп аткан маселелерди түшүнгүсү келген эмес да ошол учурдачы. Уккусу да келген эмес эч кимдин. Анын ушунун дагы эмне кереги бар? Мындай эле жүрө берейинчи, мындай квартирада жашап эле, мындай эле тагы эле жашап жүрө берем деп ушундай эле калгам да. Анан тиги киши ошончолук укту мени. Алмазбек Бекенов. Укту акырына чейин угуп отурду. Бардык маселемди көрүп, гүлдөрүмдү көргөздүм телефонум аркылуучу. Маселем айтсам, деди дагы жардамчысын чакырып, мындай кыласың, мындай деп поручениясын берди. Берип туруп, жүр, сен азыр бул жактан мэрге кат жаз, заявление жаз. Анан неме кылабыз, буюрса деп туруп, отургузуп коюп, мен азыр келем деп туруп кетти, өзүнүн кабинетине өзү шашылып аткан экен бир жака жумушка. Чогулушка кетип атканбы? Анан кирип отурам, түшүнбөй атам да, мен ал күнү именно ошол бара турган күнү ишемби күнү отуруп, кечке 4 этаждуу гүл жасашым керек болуп, ошону дүйшөмбү күнгө бүтүрүшүм керек болуп, 2 сутка уктап алгам. Өзүм уйку жок барганмын да. Түшүнбөй атам, иши болуп атканда силергечи. Мынтип жазасың деп айтып атат, анан кийин жазып отурам, анан бир маалдан кийин эле келип туруп эле мону сал деп туруп эле конвертти берип койду. Эмнеге жок десем болбосун, сал. Көчөдө жашабаган кыз балага болбойт. Бүгүн барып туруп квартирага киресиң деп туруп эле карматып койду. Анан түшүнбөй эле, эмне болуп атканын эле билбей, мынтип отуруп тиги заявление жазып атам, арызды. Анан жазып барып, анан кийин мынтип жазасың деп туруп тиги голова болот го, баш жагыч. Ошону жазганга эле жарым саат убакыт кетти. Улам булгап салам, улам башка барак кетет, Анан акырында жазып аткандан кийин оюм бир жерге туруп атканын сесинен сурадым да, бул киши ким болуп иштейт депчи. Тиги жардамчыдан сурасам, Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрү. Мындай шок болдум да, аябай шок болдум. Кандайча депчи. Мен ошону азыр ушул вице-мэрге чейин кирип депчи. Өтө мындай мотивация болду мен үчүн, чынын айтканда. Кайрадан бул киши мен үчүн мындай өзүнүн эле чын жүрөгүнөн жардам берип, мынакей квартирага жаша деп берди. Анан мен жөн эле келип туруп, квартирага келип, обычно эле жашоон жашап, буларды рып салгым келген жок. Эми ал киши деле жардам берди, ошол кишинин жардамын туура колдонушум керек деп туруп, азыр курс ачтым. Квартирага кече көчүп келдим. Бүгүн азыр даярданып атабыз.
кыздар 2 кыз жазылды. Буюрса эртең окууну баштайбыз. Кыздарды командага алып, дагы кыздарга үйрөтүп, көп гүлдөрдү жасап, анан кийин дагы көп апалар кубандырабыз. Негизи мындай, мен бул жумушту баштаганда мынакей буюрса 3-жылга кетип атат едим. 2,5 жыл болду. 2,5 жылдын ичинде мен 123 окуучудан ашкандан кийин санабай калганмын. Жалган айтпасам, Кудай деле көрүп турат, 200дөн ашты мен үйрөткөн адамдар. Бардыгына акысыз үйрөтчүмүн. Себеби ал учурда менде мисалы капитал бар болчу. Өзүм акчам эле материалдар сатып алып келип туруп эле, мындай кыласың деп туруп эле аларга үйрөтүп берчүмүн. Бул жерде мындай да, курс ачылган убакта адамдар одновременно үйрөнүшөт алар. Одновременно гүлдөр жасалып даяр болуп калат. Ошол эле жетет да магачы. Ошонун үчүн дагы мен бесплатно окуп болчумун. Анан азыркы учурда деле бесплатно кылгым аябай келип атат, бирок материалдарым түгөнүп калгандыгына байланыштуу. Материалдарым түгөнгөнү өзүнчө история. Көп кардарлар ушул жерден айтып кетейин. Көп эле кардарлар мындай жакшы сөздөрүн айтып, колдон келсе жалдырап да беришет да. Алып барып бергиле, мен силерге акчасын берем депчи. Андай учурлар көбүнчө областтарга чыкканда болот. Мисалы биз ушул Бишкектен Ошко барып отуруп калган болсок, атайын келип калсаңар, кийин келбей калышыңар мүмкүн. Андан кийин бүгүн апарып берип койгула, мен силерге 10 күнүн ичинде салам, 5 күнүн ичинде салам. Макул деп жүрүп, 300 миң сомдон ашык баада гүлдөр кетти. Эми алып барып берилди. Мейли ага деле алар ыраазы болсун. Мага деле канча адамдар жардам берип атат. Эгер ушул адамдарга кандайдыр бир кубаныч тартуулаган болсо, мен ага ыраазы элемин. Анан болгондо бул 2021-жыл башталгандан баштап эле бир аз капталынып кетти өзү. Айтып атам го жана 3 этаждуу, 4 этаждуу гүлдөрүм бар деп. Аларга расход аябай көп кетет. Өзүнүн баасы эле, алда сатып аткан баасы. Ошол гүлдөн бир эле эжени айтып берейин, калгандарын мен айтпай эле коеюн. Таластан 8 мартка жетишип барып беришиң керек деп туруп, мен аксыда командировкада жүргөн жеримен бир күнүн ичинде Таласка алып келип койгон менчи. Мен түнү менен айдап Таласка жетип барып, таң атканда алып барып апасына, анан кудагайына бергем. 4 этаждуу гүлдөн. Мен чынын айтсам, мындай расчет алганмын да, эгер ушул эже акчаны берсе, мен ал эже бере турган күндө мен квартирага беришим керек болчу, анан кийин кредитиме беришим керек болчу. Анан биринчи очередь квартирага рассчитывать эттим ал эжени. Квартплатаны төлөшүм керек эже бересизби? Мынакей. 5 күн жылдыр жүрөт улам элечи. Анан эже ушинтип бергениңиз болбойт. 50 күнгө жакындап кетип атат, эми берип коюңузчу. Бербесеңиз Инстаграмга чыгарам, ушинтип алып атканыңыз деп ошентсем, чыгарсаң вообще бир тиын албайсың деди. Карап туруп, анда дедим, эже бүгүн бериңиз акчаны десем, бүгүн бербейм, 2 күнөн бери. Сиз бүгүн берем дедиңиз эле го десем, болбой калды 2 күнөн бери. Анда мындай кылайлы эже дедим. Мен сизди 50 күн күттүм, алда 20 миң сомдук гүл сиздин үйүңүздө турат. Мисалы, менин чөнтөгүмөн алынып кетти. Ал 20 миң сом кайра кайтып келгенде мен ал акчага дагы алып келип дагы жасап, мен дагы тирилигимди кылмакмын. Сиз мени токтотуп койдуңуз бул жерде, наоборот токтотуп койдуңуз. Мен стопто турам азыр. Эч нерсе кыла албай атам. Жаңы товар сатып келейин десем, акчам жок. Тем более квартирама да акчам, квартплатама да акча төлөш керек болчу. Кредит да беришим керек болчу. Сиз жөн эле токтотуп атасыз мени. Анда мындай кылыңыз, 2 күндөн бери турган болсоң, сиз үстүнө 5 миң сом кошуп бериңиз процентин. Канча күндөн бери күтүп туруп атасыз. Мен аны чын деп айтайын, орозонун күнүндө мындай жакшы эле ниет менен айткам да, мындай эже деле мени коркутуп атат го, мен деле эми коркутуп коеюн депчи. Себеби мен ал эжени билгем да. Кантип эле Москвада 50 күн, жок, 50 эмес, 45 күн болчу ошол күн. 48 күн эч кандай акча жок адам жашай албайт да, хотя бы мындай акырындап бөлүп деле берсе, жашоом улантып, кайра стабилдүү жашоо менен кетмекмин да. Ал ич такыр жок деп туруп эле телефон чалсам албайт. Ошол эже үчүн мен 5-6 WhatsApp ачтым. Ишенсеңизчи, Москвада турат. Телефон чалсаң кетпейт, дейтин жок. WhatsApp'тан чалсаң алат дагы, ким ул деп жашнакай сүйлөшүп барат. Анан кийин мен саламат десем, ким тааныбайм деп туруп өчүрүп блокер кылып. Нагыбайлы. Анан ошентип жүрүп, акыры үйгө келип көчөдө калдым.
Анан мындай болду да, мындай учурлар көп кездешет, бирок мен эч качан элге чыгып, монтип Instagram аркылуу айтып, анан даттанчу эмесмин, чынын айтканда. Ушул убакыттын ичинде ушул кайрымдуу кыргыз элим, баягы эле кайрымдуу кыргыз элим жардам беришип, өздөрү уюштурушуп, мындай кыл, кыз, мындай кыл. Ач, 50 сом ач, 50 сом бул жака кой, жазып кой, карта ач, Сбербанк ач деп туруп, ач деп туруп койдурушты. Сбербанктан иним Сбербанктын койдук. Акча топтоп атат азыр. Өзүбүз эле жардам беребиз, өзүбүз эле сага үй алып беребиз деп акча которушуп атат. Буюрса 2000 долларга жетейин деп калды. 1 сомуна да тийбесем, өзүнчө коюп сактап атам. Ачыкка калсам да тийбей атам. Үй алышым керек, жеп салсам эртең үй алууга дагы күчтүү калам депчи. Мындан толук бир канча күн мурда эле мэрияга кирип, жана айтып аткан биринчи вице-мэр жолугуп, анан кат жазган болчумун. Арыз Бишкек шаарынын мэрине азыр ошол жактан кат келиптир. Мен өзүм убактынчалык көчөдө жашап атканым үчүн ошол мурда жашап кеткен жеринде жакыныраак жашаган бир квартиранын эженин номерин берип койгон болчумун. Коңшу эжемин. Анан ошонун үйүнө келиптир. Азыр келип калдык экөөбүз. Жок, толкунат атам. Не деген бүт болду экен. Жана кармап көрөткөн максаттарынан биринеси кул корлоп келет да. Флешка окшогон. Так. Бишкек Республикасы, Бишкек шаарынын мэриясынан 12 майда жазылган экен. Чаран Бактыбек кызы Салматтын турак жай маселесин чечип берүү жана жеңил конструкциядагы дүкөн ачканга жер тилкесин бөлүп берүү тууралуу кайрылуусун 2021-жылдын 21 майына чейин белгиленген тартипте кайрылуу ээси менен биргеликте карап чыгып, арызда көрсөтүлгөн маселелерди ченемдик укуктук актылардын мындан ары чууа талаптарына ылайык чечүү боюнча тийиштүү чараларды колдонулган, чуанын шилтемесин жана ыйгарым укуктук органдарынын иш-аракеттерин актыларына даттануунун тартибин көрсөтүп, чыйынтыгы жөнүндө маалыматты Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясы муниципалдык администрациясына жалпылоо үчүн бүгүн 21 майда жөнөтүүңүздөрдү түзүнөбүз. Бүгүн акыркы күн башында. Төрөлгөн жүргөн. Чын айтсам, билбейм, жашоодо эми ар кандай болот, жана авария болгон учурларда адамдар деле ушундай неме болуп калышат го. Анан ошол адамдарга катуу батат, анан мындай депрессия болушат, мындай недостатка болгон үчүн депчи. Ушуну айтышат, бирок билбейм, мага чын айтсам резонанс деле жок. Же мындай ушул эки буту бар, эки колу бар адамдарга окшоп эле аракет кылып тытынган үчүн дагы билбейм, мен үчүн мындай особенно деле көрүнбөйм да. Эл катары эле иштеп кетерим. Төрөлгөнмүн болгон үчүн дагы мындай кабыл алышым оңой болгон да мачы. А если кийинчерээк болгондо билбейм, азыр кантип турмакмын. Мага катуу деле тийбейт, чын айтканда. Бирок аябай кичинекейимде уялчумун. Ушул биринчи, экинчи класста Төрөлгөнүңүздө эле ушуну кесип койду белечи? Жок. 9-класска чейин балдакка таянып баскам. Жерге жетпейт болчу, 15-25 сантиметр жерге жетпей калат болчу. Ошо жетпей калган бутум менен баскан, мындай аксап кыйналчумун. Ошон үчүн дагы бир балдактын бул жагыма таянып алып, ошол менен басып 9-классты таяк менен бүтүрдүм. 9-класска чейин таяк менен. Анан ошол жана айтканымдай эле, мен 9-классымда апам кач болуп калды.
Ошо апам үй алабыз. Ушу балдарым менен атам менен апамдын үйүндө жашабайын, эми өзүбүзчө үй алып жашайлы деп жаш ниет менен иштеп чогулткан акчасы бар экен эле Россияда банкта. Ошол акчасын алып келип анан кийин жөн эле жок болуп кетпесин, жок дегенде кичине жакшылыкка жарасын деп туруп үйдө тайнем менен тайтамдар Бишкекке алып келип 2014-жылы операция кылдырышып кесиптиришкен. Кыска кесилип калган сөө мурда 6 айлык кезинде дагы операция жасашкан экен эле. Союктун ичинде инчке спица деп айтылат экен. Темирлер болчу экен 2 штук 5 сантиметр. Гипс менен операция бүтүп, гипс менен ороп койгондон кийин ошол гипс менен 6 айлык кезинде мындай кароосуз калып калып, ыңылдап ыйлай бересиз го кесиптики болуп. Тиги эмне жанагы гипс чоң адамдарды деле көзүн келтирип салат го. Кичинекей мындай аябай эле неме болсо керек. Ошол тебинип отуруп иши кылып түшүрүп коюптурмун да, тиги гипстичи ошол 6 айлык кезимде. Ошондон кийин кайра бут кайрылганда жана спицалар бирөөсү могул жерде турган спицалар, бирөөсү бияка, бирөөсү бияка түшүп кеткен да, эки жака болупчу. Сөөгүктүн ичинде, чучуктун ичинде болгон үчүн жылдырганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ылдыйраак кесе турган болсо по-любому заражение кетет, анан мээге терип кетсе болду уже. Неме кыла албай каласың, сактай албай каласың арылчу. Бияктан эле кесесиңер деп туруп кесип салдым. Азыр 26 сантиметр. Атаңыз эмне болгон? Атаңыз менен? Билбейм. Менен неметесиз дейм да? Биз 8 жашыбызда башка үйдө куруп кеткен. Эми ошондон кийин ал адамдын өзүнүн историясы, биздин өзүбүздүн историябыз, бири-бирибиздин историябызга киришкен эмеспиз, чынын айтканда. Азыр анча мынча жерден көрсөм тааныбайм эле, чынын айтканда. Чын-чынына келгенде. Апам менен кайтыш болуп, ошол үйдө бата болуп, боз үй турганда, ошол боз үйдүн астына келип, инилерим жанына отурганда бирөө келип туруп айтты да. Ким айтты билбейм, азыр эстей албайм, бирок. Мынтип жөн эле ошол боз үй жакта карап отуруп бердим да, мен ал учурда аябай шок болуп аткам, чынын айтсам, жашоо таар эле болуп кеткен, өзүмөн башка эч кимди деле көрбөй калгам, эч ким деле мынтип түшүнбөй калгам да эч нерсегечи. Мынтип карап отурсам, ошо эшиктин астынан чыгып туруп калыптырмын да, эми көзүм бир жерге түшүпчү. Мен ону атаң келиптир тиги. Инилерин жанына кое алып туруп кетип калбасын карап тур деп. Монтуп карасам эле эки кичинекей кийинип, монтуп коюп отурушат. Тиги белбеуларды кийишип алыпчы мактана. Карасам жанына отурат. Чин менен бар туруп экөөнүн тең колуна сүзтүрүп туруп алып кетип калгам. Боз үйдөн нары жака. Апам качып болгондон кийин аябай көп аракет кылышты. Көп болгондо канча 2 жолу. Чоң жетишкендикти алчу. Өсөп койго. 7 жыл келбей жүрүп, 7 жыл өткөндөн кийин 2 жолу келет да. Келишип мындай өздөрү катуу сүйлөп алышты, чынын айткандачы. Ага чейин деле катуу мамилелерди кылып жүрчү, урушуп, карашып, колунан келген бардык немелердин баарын кылып жүрчү. Анан ошонун үстүнө келгенде мага өтө катуу тийип кетти да. Апаңар өлгөн болсо, атаңар бар, атаңар тирүү. Кимиңер жинастырып туруп чыккыла, биз менен кетесиңер деди. Атам жок, ал жерде келген жери жок, анынчы өзү жок. Анан туугандар болуп кеткен түшүнгөндөр жокмун, азыр эстей албайм эле. Бирок ошол моментте катуу эстейм. Апам өлгөн болсо деле биздин жүрөгүбүздө жашай берет. Ал да атам тирүү болгон болсо деле ал бизге уже давно эле өлүп калган. Колдон келсе, социалдык жумуштарга көбүрөөк аралашкым келип атат. Мен мисалы бул жумушта өтө чоң акча табып, монтип неме болуп кетпесем дагы, тирилигим өтө да шүгүр, апаларды сүйүндүрүп атам. Бул деле жакшы иш. Бирок мындан дагы мындай жакшылап мындай, кандай айтсам, билим алып, көбүрөөк өзүмө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун мындай демократияга алып келип атат. Ушул адамдарга деле мындай жумуш бере турган жер ачып. Бирөөнү барып заставить этип алыпсың, мага жумуш бер депчи. Мындан көрө өзүм ошону кылайын. Көп мен өзүм деле чөйрөмдө көп мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Өзүм тагдырлаштарым. Аналар деген мындай эмеде уялышат. Аябай уялышат. Прямой эфирге чыкканда уялышат. Интервьюга чыкканда кечирип кой, артын карап чыркашат.
эмне үчүн экенин өздөрү деле билбей чурасаң. Болгондо бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды чын эле го адамдар тоготпойт. Го адамдар адам катары санабайт. Анча-мынча жерлерден түртүп деле коюшат, анча-мынча жерден интерип деле коюшат. Баштан өткөргөн адамдар билет. Колуман келишинче көбүрөөк адамга пайдам тийгизиш үчүн аракет кылам. Ошол менин кыялым азыр. Келечекке болгон жакшы пландарыңыз бар экен, буюрса алар да ишке ашат деген ишеничтемин. Бүгүн бизге маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң рахмат. Гүлдөрүңүздү атайын сактап коем. Бул эже жасады. Акырында үйрөндү, баары бир.